Борбор Азия өлкөлөрүндө баалар төмөндөп кетпеди. Борбор Азия өлкөлөрү бул абалдан чыгуу үчүн кандай чараларды көрсө болот? Сырьёнун чийки продукциянын баасы Борбор Азияда эмес, бүт дүйнө боюнча төмөндөп жатат. Тилекке каршы бул маселени чечүүнүн бир гана жолу бар. Ал финансы тартибин күчөтүү, баардык чыгымдарды азайтуу, өндүрүш каржылоосун кылдат жүргүзүү, капиталдык инвестиция жасоонун жолдорун издөө жана акчаны үнөмдөө. Себеби бир күнү акчасы түгөнүп сызга олтуруп калбаш керек. Бул чаралар бүт өлкөлөргө, анын ичинде Борбор Азияга да тиешелүү. Демек акчаны үнөмдөөгө жана мүмкүн болушунча чыгымдарды азайтууга көп көңүл буруу керек. Кыргызстан үчүн негизги маселелер кайсы? Кыргызстан башкаларга салыштырмалуу баалары жогору аймак. Бул өлкө чоң кыйынчылыктар менен, структурасы конкуренцияга туруштук берген ири дүйнөлүк кен казуучулар менен атаандашууга мажбур. Кыргызстандын географиялык шарты татаал, бирок ага карабастан шарттарын жакшыртуу үчүн өлкөдө көп нерсени жасаса болот. Эң негизгиси мамлекеттик жана жеке сектордун ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүп, жакшыртуу керек. Бул инвесторлорду тартуу үчүн эле эмес, өлкөнүн өзүндөгү компаниялардын ишин жеңилдетүү үчүн зарыл. Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы азыркы учурда Кыргызстанда кандай энергия долбоорлорун ишке ашырып жатат? Биз Сентерагол жана Кумту өргөнүн иштеткен компаниялар менен кызматташуубузду улантып жатабыз. Ал жерде коомдук жана жеке пикир келишпестик маселеси улам чыгып жатканын билебиз. Бул коомдук дагы, жеке дагы акционерлер ээлик кылган компания. Алардын көп жылдан берки мамилесин үй бүлөдөгү огуш кыйыштарга салыштырса болот. Аялы же күйөөсү бири-бирине таарынат, бирок жашоо улана берет эмеспи? Анысы кандай бул компанияларда өйдө ылдый маселе чыкканы менен иш жакшы эле уланып жатат. Дегеним көңүлдү кунт коюп, маселени чечсе болот. Мындан сырткары Каса 1000 аттуу Борбор Азия менен Түштүк Азиянын ортосунда жогорку вольттуу электр линиясын өткөрүү долбоорунун үстүнөн иштеп жатабыз. Бул Борбор Азияда өзгөчө Кыргызстандагы гидроэнергетикалык ресурстарды туура пайдаланууну ишке ашырчу маанилүү долбоор. Анын максаты энергия ресурсу чоң, бирок аз колдонгон өлкөлөрдөн, мисалы Пакистан сыяктуу электр кубатын көп талап кылган өлкөлөргө жеткирүү. Мунун артында жаткан идея өлкөгө киреше алып келүү, акчанын көлөмүн көбөйтүү. Ал акчаны туура пайдаланып, элди да, өлкөнү да өнүктүрсө болот. Өзү электр кубатына муктаж болуп турган Кыргызстан башка өлкөлөргө энергияны кандайча экспорттой алат? Yeah, the truth is that there is a seasonality in that. You're right. A seasonality. Yeah, the pattern of demand and Туура айтасыз, бирок бул жыл мезгилине жараша болот. Энергияны өндүрүү жана керектөөгө болгон талап жыл мезгилине жараша. Мисалы жайында Кыргызстанда керектөөгө болгон талап азаят дагы, ашыкча электр кубаты топтолот. Демек жайында электр кубатын экспорттоп, балансты толуктап алса болот. Ал эми кышында электрди өзү колдонуп, ошол эле учурда инфраструктурасын кеңейте берсе болот. Бул трансмиссия долбоорунан сырткары биз Кыргызстанда чакан гидростанцияларды куруунун үстүнөн иштеп жатабыз. Бул үчүн атайын суу сактагычтардын кереги жок. Тек гана дарыяларда кичинекей плотиналарды салса болот. Бул жол менен өлкөнүн гидро ресурстарын туура пайдаланып, көбүрөөк электр кубатын иштеп чыкса болот. Энергия инфраструктурасын оңдогондо, ал жөнөкөй калктын жашоосун жакшыртат дегенге жатабы? Absolutely. Not only around, I would say in the country. Сөзсүз, калктын да, өлкөнүн да шарты жакшырат. Адам баласынын ишмердүүлүгү үчүн электр энергиясы жетиштүү болгону абдан маанилүү. Электр жетишсиз болсо, чакан ишканалар өнүгө албайт. Электр кымбат болуп жана туруктуу камсыздалбаса, экономиканын өсүшүнө абдан кыйын болот. Бирок Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы жок деп ойлойм. Бирок кайсы бир деңгээлде энергияны баарына тең жеткирүү, үзгүлтүксүз камсыздоо, атаандаштыкка туруштук берүү жаатында маселелер бар. Андыктан биздин максатыбыз үзгүлтүксүз камсыздалган, көбүрөөк арзан электр кубатын өндүрүүдө жардам көрсөтүү. Ар бир өлкөдө энергия көзөмөлүн кайсыл уюм жүргүзүп турат? The best solution would be to have an independent regulator. The regulator would be public, would be a state Көзөмөлдү мамлекетке караштуу коомдук, бирок өкмөттөн көз карандысыз болгон уюм көзөмөлдөгөнү жакшы. Ошондо саясат менен кардарлардын же коммуналдык сектордун кызыкчылыгын бири-биринен ажыратса болот. Биз ошол көз карандысыз көзөмөл жүргүзүүнү калыптандырууга көмөктөшөбүз. Инфраструктураны жакшыртуу, гидроэнергияны иштетүү багыттарынан сырткары, биз энергия экспортунан түшкөн кирешени арзан энергия чыгарууга жумшап, туура пайдалануу
үчүн анын мыйзамдык жана көзөмөлдөө системасын түзүп жатабыз. Тариф маселеси көйгөйлүү маселе. Тарифтер электр энергиясын иштетүүгө кеткен чыгымды камтышы керек. Тарифте инфраструктураны өнүктүрүүгө жумшалган чыгымдар чагылдырылышы зарыл. Муну дароо ишке ашыруу кыйын. Ал үчүн кыска мөөнөттүү субсидия керек. Ал эми орто жана узак мөөнөттө энергия иштетип чыгууга кеткен чыгымды камтыган алдын ала белгилүү ачык тариф коюу керек. Бул инфраструктура инвестициясы үчүн маанилүү. Себеби жедеп эскирген инфраструктура өлкө үчүн чоң маселе болуп турат. Кошуна өлкөлөрдүн кызматташуу маселесине кайрылсак, ар бир тарап өзү алуучу милдеттенмесин аткараарына кандай кепилдиктер бар? I think your question is very well put once again. Эң жакшы суроо бердиңиз. Биз аймактык интеграция жана кызматташууну колдоп келебиз. Ар бир өлкө азыр өз алдынча иштеген энергия системасына ээ. Интеграция жаратылышка келтирген зыянды азайтып, өндүрүшкө кеткен чыгымды кыскартат. Демек, ар бир өлкө баардык жагдайларды эске алып, өзүнө да башкаларга да пайдалуу жолдорду табуусу керек. Суу электр кубатын чыгаруу менен бирге айыл чарбасы үчүн да мааниси чоң. Демек, суу ресурсун туура бөлүштүрүү боюнча ачык саясат жүрүшү шарт. Биз бул багытта да жардам берүүгө аракет кылып келебиз. Кыргызстан бажы уюмуна кирүүсүнөн бул өлкөнүн энергетика сектору кандай пайда таба алды? In terms of experience, in terms of technology, Биринчиден, тажрыйба жана технология алмашууда. Бул ишти тейлөөдө бул уюмдун мүчөсү болуу өтө маанилүү. Себеби анын алкагында тажрыйба жана мүмкүнчүлүктөр менен алмашып турууга болот. Энергия тармагында ар дайым инновациялар болуп турат. Ошолор аркылуу такай өнүгүп келет. Интеграциялашканда технологиясын жана мыйзамдарын өнүктүрүүгө, бири-бирине жакындашууга шарт түзүлөт. Учурда сиз Стамбулдагы ири экономикалык жыйынга катышып жатасыз. Бул сыяктуу чоң форумдар жөнөкөй мигранттардын жашоосуна кандай таасирин тийгизе алат? I think everybody would be happier if they wouldn't have to be a migrant. Ар ким мигрант болбой, өз өлкөсүндө иш менен камсыз болууну кааламак. Инвестицияларды тартууга жакшы шарт түзүү аркылуу миграция кыскарат. Өз өлкөсүндө ылайыктуу жумуш болсо, эл сырттан жумуш издебей калат. Учурда баарыбыз эле башка өлкөлөрдөн иш издеп келебиз. Бирок учурда дүйнө глобалдашты деп айтпасак да, интернационалдык болуп калды десек болот. Себеби кишилер көп саякаттап, ар кыл тилде сүйлөп калды. Демек, адам өз өлкөсүнүн өнүгүүсүн гана көздөбөй, аймактык же дүйнөлүк атуу болуусу да абзел. Мисалы, жибек жолу кылымдар бою байлык жана жумуш орундарын пайда кылып келген. Заманбап жибек жолун инвестициялоо аркылуу ал жолдун боюнда көптөгөн жумуш орундарын түзүүгө болот. Демек, Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрү жибек жолун кайра курса, мигранттарга пайдасы тиет турбайбы? Definitely, but I think you are. Сөзсүз, бирок Европаны дагы унутпашыбыз керек. Романтикалуу тил менен айтканда, Венеция менен Бейжиңди Борбор Азия аркылуу байланыштырып турган заманбап жибек жолу байлык жаратып, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, элдин жашоосун жакшырта алат. At the end, better the life of all citizens. Absolutely. Thank you. No, thank you.